Ассаламу алейкум. Сіздер машина кеш каналын көріп жатасыздар ютубтағы. Ош шаарында Ош базарындабыз. Бұл видеода сіздерге ушул навес астындағы унааларды тартуулап көрсөтмөкчүбүз. Бүгүнкү датаны айтайын. 9 ноябрь 2025 жыл. Апта күнгө жекшемби. Бұл жерде К5 заводской газ 2019 кыймылдатыш көлөмү 2 куб, коробка автомат, 450 000 километр чуркаганын эле жазып коюптур. Баасы деген жерге мен ошол баасы окшойт деп сиздерге ушудан баштайын деп бул жагына маани бербепмин дегендей. Эми баа сакталгандарын көрсөтөйүн. Эң негизгиси бизге кызыктырып турган бул баалар болуп кетет. Бұл жерде Kia Carnival көрүнүшү жакшы. Бұл Carnival'дын 2020 родная краска, кыймылдатыштын көлөмү 2.2. Так, азыр баасын сурайын. Акчасын канча деп атасыңар? 17 000. Ушул 17 000 экен. Бұл жақта Қытай туғандарыбы шондайлар келіп сұраптыр. 17 000 доллар деп жатат. Мындай Santa Fe TM Restyling Фекен Фе FE 2021 родная краска 18 200 доллар ушул. Ушул 2 саната бул 2021 DN8 заводской газ 15 500 доллар, панорама люк, комплектациялары жакшы. Газ деген газга бирок жакшы экен комплектация. Бензиндегидей го. LED оптикалар, анан подсветкаларда жакшы, повторитель поворота. Кызсыз кирүү болот, эми жөнөкөйлөрүндө деле. Так, ушундай климатта, ушундай DN8. Анан ушундай эле бираз комплектациясы жөнөкөйрөөк бул. LED оптикаларда бунда салыштырмалуу, булда партрониктер бар, бунда жок. Панорама люгу жок, өз люк негизи жок. 14 900 доллар, бул бензин. Ушундай DN8дер. Так. Жүрсек, бул жерде дагы бир Santa Fe. Бааларын жазып койгон. 2019 143 000 километр чуркаган, 19,5 000 доллар. Kia Sorento 2019 кыймылдатыш көлөмү 2 куб, 16 700 доллар. Kia Carnival 2021 21 500 доллар. Салону көрсөтүп коелу. Так, айдоочунун отурушунда жок, алдыңкы негизги отуруштарда жылытуу, желдетүү бар 3 позицияда, климат 3 аймактуу болуш керек, адаптивдүү круиз контроль. Так, башка опциялар менен кошо, эми арка тарабында көрсөтүп коеюн. Арка тарабы. Бул жакта Sorrento'нун баасы жазылып турат. 4 ВД. Kia Sorrento. Панорама люк, адаптивдүү круиз контроль, электроручник автопол, тоодон түшүү жардамчысы, автостоп, жол чейин ичинде жүрүү,
174 000 километр чуркаган. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, датчик света, дождя дегендей. Родная краска деп жазылып турат ушу сарайда. $22 900. Kia Morning 2020 $7950. Салон кожа. Монитору, планшет коюлган бекен же кандай экен? О, планшет монитор коюлган. Так, ачкыч көрүү эмес, жөнөкөй эле ачкычта. Алдыңкы отургучтардын жылытуусу бар. Ылдамдыкты чектөө баскычтары, круиз контроль эмес, ушулары бар. Да, Santa Fe FE 3-чүсү болуп атабы. Ушул видеодо булар да көбүрөөк алып келип калышканбы. Эдер 2020 60 000 километр чуркаган, $17 500. Так, бул жакта молорунда баасы жазылып турат. Kia Sorento гибрид экен. 2024 13 000 километр чуркаган, баасы $35 000. Салон ачык экен, ачык, жакшы көрсөтүп коеюн. Эми жаңы кузовдагылар Sorento. Бир аз өзгөрүүлөрдү көрүп коюңуздар. Эми бул комплектациясы өтө максималдуу эмес, бирок ушундай көрүп атасыздар. Адаптивдүү круиз контроль бар, тоодон түшүү жардамчысы, электроручник. Ошол шайбада коробкасы которулат. Каңкы тарабында көрсөтүп коеюн. Гибрид болгондуктан өтө өнөмдүү жүрөсүздөр деп ойлойм азыр. Ушул күйүүчү майлар кымбаттуу болгон убакытта. Андан Hyundai Tucson бул жерде жакындап эле көрсөтөлү. 2022 $18,500. $8,500 панорама люк бар. Комплектациясы жакшы бул. Дагы бир Sorento 2020 $21 500. Sorento бул дагы Prime 2018 12 ай жаңы алып келинген $16 900. Партрониктер, LED линза оптикаларында, туманниктери дагы LED. Так, ачык эле экен. Салону таза, жакшынакай экен. Сон так, комплектацияны көрүп коюңуздар. Адаптивдүү круиз контроль бар, алдыңкы отургучтардын 3 позицияда тең жылытуулары бар. Sorento жакшы. Hyundai Tucson бул жерде. Tucson $14 800. 2018 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб 4V деген. 4800 подножкалар бар, күзгүлөрүндө повторитель поворота. Старт-стоп, 2 аймактуу климат, монитор, драйв мод, тоодон түшүү жардамчысы, автостоп. Так, круиз контроль бирок жок экен. Автофар. Ушундай Tucson. Бул дагы баягы Sportage. Мына Sportage'дин эле Hyundai'дан аналог да. Бензин братан баштап. Акчасы канча болду? Акчасы канча? 16200. 16200. Кореец, LED оптикалар, LED туманниктер 16800 болду. 16200. Бензин экен бул. Так, комплектацияда жакшы,
бирок максималдуу болбосо да мынакей. Одан түшүү жардамчысы бар, электроручник, автохолд, круиз контролю бар. Бул жакта чай ичип атат экен эле. Көрсөтпөй эле туралы. Так. Эң негизгиси мынакей. Баасын айтып койдум. Да бир Sportage. 2019 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Бул эми дизель. Бул бензин, бул дизель. Так, $15.500. Hyundai Kona гибрид. $15.700. Көпчүлүгү эле мындай унааларын ачып койгон жакшы. Бааларын жазып койсо, унаасы ачык турса, ушундай кызыккан адамдар да көрүп, карап тура келсе, сиз менен байланышып, өзүңүз жок болсо ала беришет дегенде. Kia K8 гибрид 2021 $22.500 ушул K8. K8'de дагы көрсөтүп коюн. Салонун 360 градус камера бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Салонун жасалгалары да жакшынакай. Мына жагында жыгач. Мындай панелинде көрүп атасыздар. Санариптүү панель. Ушундай бизнес класстагы K8 анан K3 Kia K3 2021 1.6 $13.500. Бул бирок комплектация бир аз жөнөкөйрөөк болуш керек. Рестайлинг. Так, алдыңкы отуруштарын жылуутуусу бар, drive mode, автохолд, электроручник, адаптивдүү круиз контроль, эки аймактуу климат, старт, стоп, автофар. Эми өтө деле жөнөкөй эмес экен, комплектация жакшы эле, ортодон жогорураак. Hyundai Grandeur 2019 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб, заводской газда, баасы $13.500. Классикалык түрдөгү саат, адаптивдүү круиз контроль. Жагы жакшынакай экен, ушул жыгач имитация салынган пластика, лакталган камера, баягы ордунан жылып баратканда көрүнө турган баскычтары менен бар. Ушу Sonata да сизденби? Канча болду акчасы? 16.000. Корея? 16.000. Кызыл DL8'дер өзү сейрек кездешет, мынакей. Айымдарга кызык болсо керек. $16.000, 2020. Так. Бензин да бул эми? Жок, бул бензин да бар, бензин. Панорама люк. Анан Kia Ray. Салон кожа 2021 $9.000. Батыраак көрсөтүп коеюн салондагы. Планшет монитор коюлган. Жол чейин ичинде жүрүү бар. 31.000 километр чуркаган. 3Д поликтер. Ушундай көрүнүштө. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен азыркы бул бөлүмүбүздү жыйынтыктап туралы. Кийинки дагы навесасындагы унааларды да тарта өрмөкчүбүз. Экинчи бөлүгү дагы болот. Лайк басып электерди басып коюуну унутпаңыздар. Машина Кейдж каналынын жарнама кызмат номери 701 118 118.